Мен сіздерге 1 минуттан ичинде биздин кофенин пайдалуулугун жана зыяндуулугун айта кетейин. Биринчиден, зыяндуулугу бул чөнтөгүңүзгө зыян. Анткени бунун баасы болгону 2,5 миң сом. 2,5 миң сомду сиз кофеге коротуп, ден соолугуңузду карап, арыктап, же болбосо семирип, же өзүңүздөргө энергия берүүнүн ордуна 2,5 миң сомго сонун көйнөк алып алсаңыз, анда сиз тойго жаркырап барып, элдин баарын суктандырасыз. Вау, тиги сонун көйнөк кийип алыптыр депчи. А бирок пайдалуулугун айта кетейин. Пайдалуулугу эң биринчиден сизди жашартат жана бетиңиздеги тырыштарды жазуусуна жардам берет. Эмнеге? Себеп дегенде бунун ичинде маринга бар. Маринга бул жашартат. Маринга чайы, грибреши дагы жашартат. Грибрешини бул бизди заманга чейин эле кытайлар Кытай империясында эң сүйүктүү тамагы катары колдонуп келет. Ошондуктан кытайлар жаш жана сулуу жана көп узакка чейин жашашат. Силерге да сунуштаймын, жаш сулуу болууну кааласаңыздар, энергичная болууну кааласаңыздар, анда биздин кофени алып ичиңиздер.